23 сентябрь мамлекеттик тил күнү. Ар бир элди улут катары тааныткан анын эне тили. Эне тил кандай жөнөкөй, кандай терең, кандай улук сөз. Дал ушул сөз ар бирибиздин каныбызды ойнотуп, сезимибизди ойготуп, акылыбызды арыштатып турат. 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 31 жыл мурун, тактап айтканда 1989-жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРинин Жогорку Совети Кыргыз СССРинин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004-жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Эне тилим ыйык туткан сыймыгым, бабалардан жете келген сыйлыгым, тамчы суудай бапестелип сакталган, жүрөгүмдөн түнөк алган ыйыгым. Эне тилди мен ардактап туу тутам, тилим менен келе жатам мен угуп, жоолашканга сүр беремин дайыма, эне тилди өз үйүмдө кут кылып. Тил үйрөнүү жакшы көрмөк сүймөктөн, эне тилин жакшы көрүп үйрөткөн. Ойротто жок, оңой тилбейм биздин тил, 1 жашымда ата, апа, ат, эт дегенди сүйлөткөн. Тил кадырлоо чын көңүлдөн сүймөктөн, атам тилин сүйгөндүктөн сүйлөткөн. Эрдик, өнөр, билим менен сүйлөшүп, бир жүрсүн деп 1 жашымда үйрөткөн.